Саламатсызбы? Бул видеоматериалда биз сиз менен дарыгер ролунун кээ бир мүмкүнчүлүктөрүн жана милдеттерин карайбыз. Ал эми бейтаптын медициналык картасын кантип жана кайсы жерде басып чыгаруу мүмкүн экендигин карайлы. Бул үчүн оңдоо аракетин тандайбыз. Андан ары басып чыгаруу менюсуна кирип, кошумча төмөн түшүүчү электрондук медициналык картасынын менюсунда басып чыгаруу тандайбыз. Ошондой эле сиз жогорудагы басып чыгаруу белгисин ушул баскыч менен пайдалана аласыз. Сиз басып чыгаруу менюсуна туш болосуз. Бул менюда сиз ушул бейтаптын бардык керектүү медициналык документтердин бланктарын Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен бекитилген форматында басып чыгара аласыз. Мисалы, бейтаптын медициналык картасы, дайындоо барагы, температура барагы, күндөлүк, статистикалык форма жана башка ушундай медициналык документтер. Ал эми бейтаптын медициналык картасын кантип басып чыгаруу мисалын карайлы. Медкартаны күндөлүгү жок басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар, эгерде таякчаны орнотсо же бирге таякчаны алып салууда. Медициналык карта калган бардык башка документтер сыяктуу бизге бир нече PDF, Word, Excel жана JPEG сүрөттөрүндө форматтарында жеткиликтүү. Бизге керектүү форматын тандайбыз. Бизге керектүү документтин форматын басууда анын компьютерге жүктөлүүсү жүргүзүлөт. Сиз файлды ар дайым алдын ала карап, ача аласыз жана керек болсо аны оңдой аласыз. Ал эми кийинки температура барагын басып чыгаруу мисалын карайлы. Төмөн түшүүчү терезени басып, температура барагынан сырткары басып чыгарууга тамырдын кагуусунун жана дем алыштын тездигин басып чыгарууга жеткилүү болот. Ошондой эле сизге керектүү форматты тандагандан кийин сиз аны басып чыгара аласыз. Кээ бир медициналык документтерде, мисалы күндөлүктө, убакыт арамын тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул убакыт боюнча тилкени орнотуп же белгилүү айдын күнүн тандап басып чыгаруу болот. Бардык басып чыгаруу үчүн жүктөлгөн документтерди сиз жүктөлүүлөр папкасында же браузердин өзү кеңешмелери менен таба аласыз.